Жаңы билдирүү президент кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 9 октябрда өлкөдөгү саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кезектеги кайрылуусун жасады. Төмөндө мамлекет башчысынын кайрылуусу. Урматтуу мекендештерим, өлкөдөгү саясий кырдаал кур чабалга жетти. Аны жөнгө салуу үчүн төмөнкү кадамдарды жасайла. Жогорку кеңешке шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгардык. Эми жаңы парламенттик шайлоолор дайындалат. Бул боюнча БШК өзүнүн тиешелүү чечимин кабыл алат. Бул кадамдар азыркы саясий тирешүүлөрдү басаңдатат деп ишенем. Аны менен катар кризиске чейин иштеп келген өкмөт башчысын жана өкмөт мүчөлөрүн отставкага кетирип, кийинки дайындоолорго мыйзамдуу жол ачуу керек. Жаңы премьер-министрди жана өкмөт мүчөлөрүн дайындоону легитимдештирүү үчүн жогорку кеңештин токтому жана президенттин жарлыгын чыгаруу зарыл. Мен тиешелүү жарлыктарга кол коюуга даярмын. Ал үчүн жогорку кеңештин тиешелүү токтомун күтөм. Жогорку кеңештин депутаттарын өз милдетин аткаруусун камсыз кылуу үчүн укук коргоо органдары депутаттардын коопсуздугун камсыз кылуусу керек. Урматтуу мекендештерим, дагы бир ирет кайталайм. Мен азыркы кызматтык өзгөрүүлөрдү мыйзамдаштырып, кырдаалды укуктук талаага кайтарууга зарыл болгон чечимдерге кол коюуну көздөйм. Мен үчүн эч бир кызмат мамлекеттин бүтүндүгүнөн, элдин биримдигинен, коомдун тынчтыгынан бийик эмес. Азыркы кырдаалды тез арада укуктук талаага салып, баардык мамлекеттик органдарда өкмөттү легалдуу статуска ээ кылып, өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даярмын. Саясий тараптарды элди бөлүп жарбоого жана коомго бүлүк салбоого чакырам. Кудай колдоп, бардык саясий күчтөргө акыл эстүүлүк, сабырдуулук берсин. УКМКнын жамааты жаңы жетекчи Өмүрбек Субаналиевди кызматтан кетиришти. Өлкөдөгү башаламандыктан улам кызматка келген кызматкерлерди кууп чыга башташты. Бүгүн УКМКга жетекчилик кызматка өзүн өзү шайлап келип алган Өмүрбек Субаналиевди ал жердеги жамаат кетирүүгө мажбур кылып кызматтан кетиришкен. Бул тууралуу УКМКнын кызматкерлери жана Өздүк булактан маалымат беришкен. УКМКнын жамааты өздөрүн коргой ала тургандыгын жана мыйзамдуу жолду тандаарын кабарлашты. Учурдагы башаламандыкта өздөрүн шайлап жетекчилик кызматка баргандарда мыйзамдуу жолго түшүп, мамлекеттин тынчтыгын жана стабилдүүлүгүн сактап калат деген үмүт бар. Булак Абал KG. 4 партия өкмөт башчылыкка Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин көрсөтүүдө. Республика, Ата Мекен, Бир Бол, Реформа партияларынын лидерлери өлкөдөгү акыркы кырдаалды жөнгө салуу үчүн акыркы үмүт деп аталган бирдиктүү меморандум кабыл алышканын жарыялады. Ага ылайык Өмүрбек Бабановду премьер-министрликке, Тилек Токтогазиевди биринчи вице-премьер-министрликке көрсөтүп жатышат. Өмүрбек Бабанов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, легитимдүү түрдө шайлоо аркылуу бийликке келүү туура болоорун белгиледи. Күч көрсөтпөй, бандиттерди аралаштырбай, легитимдүү парламентти коркутпай, ачык айкын шайлоо өтсүн. Ошонун негизинде шайланган адамды биз жарыялайлы. 30-40 депутатты камап туруп шайланып алган болбойт да. Адилеттүүлүк, тазалык каякка кетти? Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге айтар элем, бүгүнкү абалды курчутпай парламентке депутаттарды топтойлу, шайлоону мыйзамдуу өткөрөлү, деди Бабанов. Ата Мекен партиясынан талапкер Тилек Токтогазиев Садыр Жапаров өкмөттү күч менен басып алып, кырдаалды жөнгө салгандын ордуна туңгуйк алып барууда деген пикирин айтты. Ушундан улам 4 партия биригип бирдиктүү чечим кабыл алышкан. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон соң саясий кризис жаралды. Добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен башталган митингдер башаламандыкка айланган. 6 октябрга караган түнү митингчилер парламент менен президенттик администрациянын имаратын ээлеп алышкан. Атамбаев өткөргөн митингке Бабанов да катышат. Республика, Ата Мекен, Бир Бол жана Реформа саясий партиялары акыркы үмүт деп аталган меморандумга кол коюп, Өмүрбек Бабановду өкмөт башчылыкка сунушташууда. Мына ушул бирүүгө тууралуу жарыяланган маалымат жыйында Бабанов бүгүн эл топтоп Ала Тоо аянтында митинг өткөрө тургандыгын жарыялады. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев тарапташтары менен өткөрүп жаткан форум имаратынын жанында митингге катыша тургандыгын да билдирди. Биз бийликти басып алууга жол бербейбиз. Азыр жогорку кеңеш гана калды мыйзамдуу. Ачык айкын шайлоо өтсүн, депутаттар тандасын. Ошонун негизинде тандалган адамды шайланды деп анан шайлоого чыгалы. Анан 35-40 депутатты камап туруп шайланып алган туура эмес. Камчыбек Ташиевге, Садыр Жапаровго кайрылат элем. Бири-бирибизди жакшы тааныйбыз, таза шайлоо өткөрөлү. Мен кыргызстандыктарга кайрылам, баарыбыз бир бололу. Бүгүн Ала Тоо аянтында митинг өткөрөбүз. Азыр Технопаркта жана опера жана балет театрынын жанында элди топтоп жатабыз. Жаштар темир жолунун жанында чогулуп жатат. Азыр биз форумга барабыз. Бүгүн биз Ала Тоо аянтында тынчтык митингин өткөрөбүз, деди Бабанов. Буга чейин өзүн премьер-министр атаган Садыр Жапаров Атамбаев менен Бабанов өкмөт үйүн күч менен басып алууга даярданып жатат деп билдирүү тараткан.
Бибигүл Турдалиева: Бабанов баштаган топ силерди кыргыз жеринин кусуру урсун. Кыргызстанда абал абдан корч. Эртеңки күн кыргызстандыктарды тынчсызданууда. Кырдаалдан пайдаланып түрмөдөн чыгып кеткен эри жемкорлорго эл кыжырдана баштады. Кыргыз Республикасынын жараны катары Бибигүл Турдалиева учурдагы бийлик үчүн күрөшүп жаткан саясатчыларга кайрылуу жасады. Бабановдун ниети кара, Атамбаевдин ниети арам экен. Учурда кишилерин топтоп 5000 сомдон берип, эртең митингге чыгып бергиле деп уюштуруп жатышат. Булар элди кагылыштырып, согуш чыгаргысы келип жатабы эмне? Бабанов кыргызды ойлойсуңбу сен? Кыргызсыңбы сен? Эгер кыргыз болсоң, кыргызга жүрөгүң ооруса, кыргызга кайдыгер болбосоң, анда Атамбаевдин жанынан кет, тынчтыкка салым кош. Эл азап чегип, мамлекет оор абалда турганда бузукулук кылып, бийликти кайрадан күч менен басып алам деген аракетиңер наадандык. Анда сени кыргыз жеринин кусуру урат. Адахан Мадумаров: биз сени Алмазбек Атамбаевга кошулуп кетет деп ойлогон эмеспиз. Сен биздин ишенимден чыктың. Кыргыз эл эмес, силерге бийлик керек экени ачык болду. Силерди ата-бабалардын арба курсун. Шайлоонун шылтоосу менен кыянатчылыкка бардыңар, деди Бибигүл Турдалиева. УКМК Өзбекстан чек арада кармалган Тилек Матраимовду кыргыз тарапка өткөрүп берди. Ал абакка алынды. 9 октябрда өзбек чек-арачылары мамлекеттик чек-араны бузгандарды 1967 жылы туулган Матраимов Тилекти, 1989 жылы туулган Кочкорбаев Зиябидинбекти жана 1979 жылы туулган Ахметов Максутту кыргыз тарапка өткөрүп беришти. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, бул адамдар 2020 жылы 6 октябрда Өзбекстандын чек-ара кызматы тарабынан мамлекеттик чек-арада мыйзамсыз өтүп жатканда кармалган. 9 октябрда УКМКнын тергөө органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 358 беренесинин алкагында мамлекеттик чек-арадан мыйзамсыз өтүү фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Учурда кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Курсан Асанов партияларга кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөдөгү коопсуздукту сактоо, жарандардын мыйзамдуу укуктарын коргоо биздин милдет. Бирок Ички иштер министрлиги саясаттан тышкары жана эч бир саясий партиялардын кызыкчылыгын коргобойт жана көздөбөйт. Биз үчүн жалпы кыргыз мамлекетинин коопсуздугу маанилүү. Мен жогорку кеңешке 13 саясий партиялардын бардыгына кайрыламын. Өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуунун мыйзамдуу процесси сиздердин колдо. Ошол себептүү бул маселени тез арада чечип, өлкөбүздү кырдаалды укуктук талаага кайтарууга ошол эле убакта миңдеген жаштарга, элдик кошундардын бардык мүчөлөрүнө терең ыраазычылык билдиремен. Сиздер өлкөбүздө жаралган оор кырдаал учурунда коомдук тартипти сактоодо зор салым коштуңуздар. Улутубуздун чыныгы лидери эркиндикке чыгып, өлкөбүзгө акыйкат орнойт, адилетсиздикти жок кылат. 4 чиновниктин кызыкчылыгына иштеп жаткан кен байлыктарыбызды мамлекетке, элибизге кайтарат. Жемкорлорго жашоо жок. Садыр Жапаровдун ишине ийгилик. Алла өзү колдосун. Амин. Роза Маманова.